Саламатсыңарбы, балдар? Көркөмөлөр 4-класс. Бүгүнкү турган сабактын темасы сүрөтчү жана театр искусствосу. Сабактын максаты: биринчи, сүрөтчү жана театр искусствосу менен кеңири таанышасыңар. Экинчи, окуучулар курчак театрын уюштура алышат. Үчүнчү, топко коллективди иштөө менен ынтымактуулукка тарбияланышат. Келгиле жагымдуу маанай тартуулап алалы. Күн балдары чемичкелер тептегерек сапсары, аппак таңдай бай түзөнүп, күндү күтө башташты. Эң алгачкы нурун күн ошолорго арнады. Ар бир бала бул дүйнөдө апасынын ардагы. Театр искусствосу бул жашоодо биз үчүн маанилүү орунду ээлейт. Театр дүйнө жүзүнүн баардык өлкөлөрүндө, баардык шаарларында бар. Театрсыз бир да эл болбойт. Театр бул спектакль, оюн-шооктор. Ал көрүүчүлөр үчүн залдары жана артисттер, музыканттар чыгып ойной турган сахнасы бар. Атайын курулган имараттарда, сарайларда өтөт. Театр искусствосу бир эле мезгилде искусствонун көп түрлөрү бар. Булар: драмалык искусство, музыкалык искусство жана бий искусствосу болуп саналат. Көркөм өнөр искусствосу, театр искусствосунда сүрөтчүлөр маанилүү орунду ээлешет. Алар сахнаны жазалгалашат, театр үчүн керектүү декларацияларды жазышат, каармандардын кийимдерин ойлоп чыгышат. Ал тургай театр сүрөтчүлөр дегенде кесип бар. Ал жакшы сүрөтчү. Живописчи болуу менен бирге искусствону жакшы билип, ар кандай элдердин жашоо турмушунун жана кийимдерин жакшы айырмалашат. Сахна искусствосунун өзгөчөлүктөрүн жакшы билиши керек. Балдар, театр искусствосунун түрлөрү, жанрлары болот экен. Алар опералык, драмалык, балет жана курчак театры. Азыр балдар, биз физминутка көрөлү. Токой болбой жалгызга, того чыкпа жалгызга, досторго кошулгун. Ал досторун кимдебе, алыс жактан издебе, мен мына досуммун. Мышык дагы, ит дагы, деңиздеги кит дагы, жакшы көрүп чакырсаң, досуң болот бүт баары. Көңүл ачып жүргөнгө, ойногонго күлгөнгө, досторду токтогон. Чөйдөн коркпой келесиң, көлөңдү да жеңесиң, көп болсо досторум. Мышык дагы, ит дагы, деңиздеги кит дагы, жакшы көрүп чакырсаң, досуң болот бүт баары. Мышык дагы, ит дагы, деңиздеги кит дагы, жакшы көрүп чакырсаң, досуң болот бүт баары. Үй тапшырма. Курчак театры үчүн курчак ойлоп тапкыла, аны жасагыла. Курчакты кандай жазалышты ойлонгула. Жазай турган куурчакты эмнеден жасасак болот? Мисалы, чүпүрөк, кагаз, түз кагаз, пенопласттан. Курчактын жасагандан кийин кулк мүнөзүн дагы баса белгилейли. Ак көңүл, куу, боорукер, ач көз, ачылуу жана башкаларды. Балдар, куурчак жасап бүткөндөн кийин мага жөнөткүлө.
баарыбыз бири-бирибизге жасаган куурчактарыбызды бири-бириздикин салыштырып көрөлү. Балдар, куурчакты жеңил түрүн мен силерге айтып берейин. Келгиле, мына азыр куурчак жасаган үйрөнөбүз. Үйүбүздө биздин эгерде үйүбүздө оюнчуктар болсо, аларды жасасак болот экен. Картон алабыз биринчи мына. Биз үйүбүздөгү оюнчуктардан жасагандай болуп, экрандагы көрүп тургандай. Картон алабыз азыр. Ошого картонго куурчактын денесинин сүлөкөтүн чийип алабыз. Мына балдар, даярдап алдык. Кескен картонду чүпүрөккө коюп, чүпүрөктү дагы 2 бет кылып кесип алабыз. Картондун көлөмүндөй кесип алалы. Андан кийин мына кесилген 2 чүпүрөктү беттештирип, бириктирип тигебиз. Чүпүрөк кандай өңдүү болсо, биздин тиге турган жибибиз дагы чүпүрөктүн өңүнө окшош болуш керек. Тигилген мына куурчактын көйнөгүн тигип атабыз. Ал тигип атканда этегин жана башын титпейбиз. Анткени анын астынан колду салабыз дагы, куурчактын тигилген куурчактын башын колубузду салып, колубуз менен башкарабыз. Бул куурчак театрына керектелүүчү куурчак болуп калат. Бириктирип мына тигилип атат, көрүп атасыңар. 2 бетинин баары тигилди. Моюнчасыны калган жерине, баш жагына куурчактын башын тагабыз. Ушундай кылып жасап, мына экранда көргөндөгүдөй. Силер дагы үйдөн ойлонуп, өзүңөрдүн оюңарды күчөтүп, кагаздан, чүпүрөктөн же кандай гана бир нерселерден ойлоп таап, мына экрандагыдай куурчак жасаганга жөнөтөт деп мен силерге ишенем. Менин кичинекей досторум. Саламатта калгыла.